Саламатсыздарбы, урматтуу Сахалин шаарында жашаган жана жалпы кыргыз мекендештер. Сиздерге 4-июль күнү Нарын шаарында туулуп өскөн Сахалин шаарынын тургуну Шайлообек уулу Чыңгызбек аттуу жигиттин 25 жаш курагында капысынан келген оорунун айынан мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу суук кабар интернет булактары аркылуу берилген эле. Маркумдун сөөгү шарияттын шартына ылайыкталып, мечит жамаатынын колдоосу менен өз мекенине сөөгү кетпей калганына байланыштуу Сахалин шаарындагы мусулмандар көрүстөнүнө мечит жамаатынын жардамы менен шарият жолуна ылайыкталып 8-июль күнү көмүлдү. Интернет булактар аркылуу дүйнөнүн 4 тарабында жашап жаткан мекендештерден 25 жаш курагында көз жумган бул бала тууралуу көп суроолор берилип жатат. 4-июль күнү каза болду деп кабар айтылып, андан кийин эч кабарын биле албай калдык дешет. Мен ушул баракчанын автору катары маркум үчүн кыскача маалымат берип өтөйүн. Черикбаев Чыңгызбек Шайлообек уулу 1991 жылы 22 январь күнү Нарын шаарында төрөлгөн. Эжеси Лиранын эскерүүсүнө караганда, булар бир туугандары менен ата энесинен эрте ажырап калышкан экен. Эң кичүүсү Чыңгыз өтө тартиптүү, өтө зээндүү, зирек, кичипейил бала болуп чоңойгондугун айтат. Заманын бөрү болсо бөрү бол дегендей, замандын ыргагына жараша Чыңгыз да Южно-Сахалинский шаарына келип, турист мейманканасында администратор болуп 4-5 жылдан бери иштеп жүрдү дейт. Инисин акыркы сапарга көз жашын төгүп узатышты. Диаспорасы Ишимбай теге мечит жамаатына иштеген кызматкери Исабек ажыга кайрымдуу бол фондунун өкүлү эжеге чоң ыраазычылыгымды билдирип, туугандарым атынан дагы чоң ыраазычылыгымды билдирип, сиздерге Алла ыраазы болсун. Сиздин айтар сөзүңүздү жана ошондой сиздин акыбыңызды толук менен түшүнүп турам. Сиздин айтайын деген оюңуз Сахалин шаарындагы мечит жамаатына жана ошондой эле мечит жамаатынын ичинен Исабек ажы өмүр уулуну баса белгилеп айтып жатасыз. Жана сиздин айтар сөзүңүз ошол күнү материалдык жактан жардам кылган биздин Сахалин областы боюнча жаңы ачылган кайрымдуу бол фонддун өкүлүнө дагы мына ушул аты аталган инсандарга жана ошондой эле ошол күнү колдоо көрсөткөн Сахалиндеги жалпы мекендештерге жана ошол интернет булактар аркылуу сизге терең кайгыруу менен кайгыңызды тең бөлүшкөн ошол жалпы мекендештерге бир туугандарымдын жана жакындарымдын атынан терең ыраазычылык билдирем деп айтып жатасыз. Сиздин оюңузду мен толук элге жеткирип коюп жатам. Ушул эли журттун жана аты аталган мекендештердин жалпы кыргыз жерлештердин атынан дагы бир жолу сизге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Элиңиздин арты кайрымдуу болуп, жаткан жери жайлуу болуп, топурагы токтуу болсун. Мындан ары эч качан кыргыз элинин жумурай журттун башына чыккан жамандык түшпөсүн. Дагы бир жолу кайрат кылыңыз, сабыр кылыңыз. Мындан башка бизде айтар сөз жок. Жаш улук эмес, ажал улук деген ушул экен да. Ошол күнү жалпы элге бул инсан тууралуу кабар берген Кайрымдуу бол коомдук Кайрымдуу бол фонддун президенти Азамат Байматовдун демилгеси менен Кыргыз мамлекети тарабынан мыйзам түрүндө бекитилген Сахалин областы боюнча Кайрымдуу бол фонддун расмий өкүлү жана ушул баракчанын автору катары айтарым, мекендештин башына иш түшүп турганда бири-бирине кайрымдуу болгон жалпы Сахалиндеги мекендештериме жана ошондой эле баса белгилеп айтарым, Сахалиндеги эл үчүн кызмат кылган, дайыма жамандыкта да, жакшылыкта да эл менен бирге болуп, эл алдында жүргөн эл өкүлү Кыргыз диаспорасынын төрагасы Толбаев Эшимбет Балтабаевичке жана бул айта турган инсан дайыма эл арасында жүргөн мечит жамаатынын бир мүчөсү Исабек ажы өмүр уулуна жана фонддун өкүлүнүн кайрылуусу боюнча акчалай жардам көрсөтүшкөн кыргыз гана эмес өзбек, тажик, татар улутундагы мусулман калкыма жана маркумду аземдеп шарият жолу менен
менен акыркы сапарга узаткан мечит жамаатына маркумдун бир туугандарынын атынан дагы бир жолу ыраазычылык билдирилет. Маркум Чыңгыздын арты кайрылуу болуп, жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торку болуп, бир туугандарына жана эли журтуна арбагында ыраазы болуп жүрсүн. Кош бол Чыңгыз, сенин жаркын элесиң дайыма бир туугандарыңдын, жакындарыңдын жүрөгүнүн тереңинде жашай берип бейиштин төрүнөн орун аларсың. Уктай кой эми, уйкуга кеттиң сен Чыңгыз. Уйкуңду сенин бузбайт го эми бүт жылдыз. Укканда кабар дүйнөдөн кайтты дегенде, ууштап тузду жегендей болду бүт кыргыз. Жата кой эми, тынчыңды эч ким бузбасын. Жамандык кепти тууганың сенин укпасын. Жараткан Аллам алып кетти өзү дегендей, жайына барып түбөлүк жатып уктасын. Өксүттүң бир топ тууганды элди Чыңгызбай, өмүрү кыска болбосун такыр Чыңгыздай. Аркаңда калган бир тууган эрең эли журт, армандуу болбой жашасын жан жылдыздай.